2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Схоже? Да. 5. Правильно? Да. Азербайджанцы 5, казахи без. Правильно? Не беш, а без. Вы беш говорите, и мы беш говорим. И гостеприимство. Кыргызы не менее гостеприимны. Не менее, очень даже, я честно скажу. И точно так. Чыңгыз Айтматов акыркы юбилейин 2008-жылы Бакы шаарында өткөргөн. Чынын айтканда, ал азербайжандыктардын ага болгон мамилесини көзүнө жаш алган. 85-жылы Достук ордени түзүлгөн. Эң биринчилерден болуп, ошол орденди Чыңгыз Айтматов алган. Бул жактан туруктуу калктын санын көрө алабыз. Азыркы убакта Кыргызстанда 21 миңден ашуун азербайжандар бар. Стендте ассамблеянын жана диаспоралардын жетекчилеринин сүрөттөрү. Эң биринчи диаспоранын жетекчиси Бегалиев Сопобек Бегалиевич. Кыргызстан калкынын советинин председатели болуп, 1994-жылдан 2002 жылга чейин шайланган. Андан кийин Токоев Иса Насраилович, Рахманов Төлөккөн Рахманович, Тюменбаева Жаңыл Тюменбаевна, Музыбраимов Бектемир Музыбраимович, Мамытов Токон Мамытович. Азыркы учурда Эркибаев Абдыганы Эркибаевич. Вот это? Вот эти фотографии, вот это стенд? Бул жактан Азербайжан диаспорасы азеринин жашоо турмушун, ишмердигин көрө аласыздар. Конечно, это еще не все. Мисалы, бул Гасанов Асад Гасанович, улуу ата мекендик согуштун ардагери, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген куруучусу. Ал Манас аэропортунун, Ак үйдүн, тарыхый музейдин курулушуна катышкан. Манас аэропорту курулгандан кийин биринчи секретарь Турдакун Усубалиевке өз колу менен тапшырган. Вот это он, значит, потом я вам могу сказать, вот здесь, значит, вот заседание где-то у нас идет. Вот здесь, вот видите, Гейдар Алиев көчөсү. Ошондой эле Кант шаарында Гейдар Алиев атындагы көчө бар. Переименовали на имя Гейдар Алиева, общенациональный лидер азербайджанского народа. Вот это вот. Жашооңуздун, өмүрүңүздүн аягына чейин ушу Кыргызстанда жашап өткөнгө даярсызбы? Конечно. Азербайжан. И даже нет. Я и приглашали, и честно, я вам скажу, в каком году. Сизге Кыргызстан эмнеси менен жагат? Кыргызстан мага меймандоз жана шайыр калкы менен жагат. Кыргызстандын тарыхый эстелиги бар, кайсыл жерде болгонсуз? Аларчада, Рухордодо, Атабиитте жана Буранада болгон. Эки элдин салтында кандай окшоштуктар бар? Балдарга азан чакырып, ат коюп, ата-энени урматтоо салттары окшош. Азербайджан эли да Норуз, Орозо айт, Курман айт майрамдары белгилешет. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен сүйлөм, иштейм, ыр-ырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм.